Чыга албай атам, кире албай атам да. Амлайка сузақтың көресіз, жолын шекесінде. Трассадан келіп жатсаң, әме көрген кішінің ұяласың, шағырдың емес, ошоны біз азында тостырып қойдық. Ем ошоны бөлік жер іштеп, генеррақ болсын отасыз, мында Котору жағына бүгін район әкіміне тапсырма бердік. Яғни Қарағыла керек пе 2-3 айлықпен біріктіріп, бір чоң полигон қылғандағы ошаққа жақшаққа алып өштіріп беріледі деген мақсат болады. Ошон үчүн биз жакыныраак барып өз көрүп, өз кыдырып, анан келип өз ошо штабка замечан айткан себеби ошодон болот да. Ошону суроон берип, аданышка мына экотехник инспекциялар ушуларда жиберип атам, барып предписание бергиле, убакыт бергиле. Эгер ошону аткарбаса, ошонун жыйынтыгы менен баягы өзүңөрдүн мыйзам чегинде чараңарды көргүлөт атабыз. Мына 2 жолу 2 свалка чара көрдү. Биринчи барып мен барып көрсөттүк, предписание берди, убакытты бердик, аткарыш болбоду. Ошол боюнча мыйзам чегинде чара көрдүк да. Айлык мөлтөрүнүн дээрлигинде өзү таштоочу жай. Жок. Кандай проблема, кандай болот? Муну биз мындай деп атабыз да. Аны туура айттыңыз, абдан туура маселе. Себеби ар бир айлык мөлтөргө ачып жиберсек болбойт да. Мына ошон үчүн биз жанагы акимге тапшырмаган ушул айлык мөлтөрдүн баа бири-бирине территориялык жакындыгын карап, ошо бир свалка ачыш керек. Ошол 3-4 айлык мөлтөр бар ошо төгө турган болуш керек да. Ошондой кылып туруп, бөлүп аны ачып бериш керек да. Мисалы, Сузак району үчүн муну 2 жеке, 3 жеке ачса болот да, мүмкүнчүлүк бар. Эми ошонун жерин табыш керек, трансформация кылыш керек дагы, кызыл кетебин алып, мыйзамдаштырып, жакшынакай алып, постторду коюп, кирген чыккан тосуп койсо, мына бүгүнкү күндө чыгып атат мына келип, жанагы биз мусорун точканы бизге бергиле, биз ошо мусор точканы көзөмөлгө алып, өзүбүз тозуп, жана баклашка чогултуп, прессовать этип, биз бөлөк жака, Ташкент менен сүйлөшүп атабыз, ошоктарга жанагы мусор баклашкаларды ошока жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк бар экен да. Ошондой болуп шарт түзүш керек да. Болбосо өздөрү кылсын дагы, өздөрү ошондой кылып иштесе болот да.